Мен урматтаган Рыскелди Чыныбекович мындай bir söz айтты эле. Азыр Каржы министрлиги бул Каржы министрлиги эмес, бул карыз алуучу министрлиги деп айтты да. Чындыгында ошого окшоп кетти. Өткөндө дагы Дүйнөлүк валюталык фонддун жетекчиси өкүлү айтып атат, 70%дан ички дум продукциясы ашып кеттиңер деп bir коңгуроо кагып атат. Ошондо эч кандай өкмөт тараптан bir дагы bir үн угузган жок. Мен аябай карап чыктым, урматтуу депутаттар. Чындыгында азыр мына айтып атышат, 4 миллиардка жакын карызды алдык деп атышат. Бирок мен азыр мына карап чыктым, 6 миллиардка долларга кол коюлуп, 2 миллиард кошумча уже бул кол коюлган. 6 миллиард доллар болуп калды. 2 миллиард эртең бүрсүгүнү мына 1-2 жылдын ичинде келип калат. Бул деген биздин ички дум продукциясына 6 миллиард долларга тең пайда болуп калды. Кийинкиси, мына зам министр өзү интервью берип атат. 2018 жылы биз жалпы кредит проценттер эмес, жалпы суммаларды төгүп баштайбыз. Ар жылы 300-350 миллион долларды ар жылы төлөй турган болуп атабыз. Бул деген 25 миллиард сом, 25 миллиард сом жылына биз төлөйбүз. Биздин дефицитибиз 25 миллиард эгер болгон болсо, азыр 25 миллиард карызды төлөсөк, мына 50 миллиард биз бюджеттен, мына айткандай, бюджеттен биз каржылайбыз. Мына өткөндө мен Алтынбек Турдубаев бул жерде ортоң трибуна сүйлөп атканда, ал айткан дефолт деп. Чындыгында ошого керек атабыз. Чындыгында ошого бар айтабыз. Азыр мына Алтынай Сейитбеков туура айтты. Программа барбы? Кандай биз ушул карыздарды кантип кутулабыз? 350 миллион доллар бул өтө чоң, урматтуу депутаттар. Эртең биз чыгаша менен киреше болбой калса, мындай дал келбей калса, анда биз банкрот болуп калабыз. Ошонун жагында караш керек. Эртең келип аткан өкмөттүн, башка өкмөттүн курамына башка бир биздин жаштар келет, аларга эмне бул карызды мурас катары калтырабызбы? Ошол жагында ойлонуш керек. Бүгүндөн баштап антикризистик программа түзүш керек. Мен сиздерге айтып коеюн ачык эле. Биз 200 миллиондук калкы бар экономикалык зонаны кирдик деп сүйүндүк элек, бирок андай эмес экен, тилекке каршы 6 миллиондук калкы бар базарыбызды биз алдырып койдук. Мына бензин кирип атат, барды лес кирип атат, цемент кирип атат, бүт мына продукциялар кирип атат, экономика ылдый кетип атат. Ошондуктан урматтуу депутаттар, биз чындыгында биз өкмөттү чакырыш керекпиз. Өкмөттүн өзүнүн позициясын бул жерде караш керек, айтыш керек. Өзүнүн отчетун бериш керек. Программасы барбы жокпу? Анан кийин Каржы министрлиги так ачык айкын өзүнүн сайтында ачык көрсөтүш керек. 2018 жылдан баштап кандай график коюш керек? Канча суммадан биз 2018 төлөйбүз, 2019 төлөйбүз, 2025 жылы төлөйбүз деп бул ачык, айкындык, мындай ачык болуш керек. Эл барды билиш керек буну. Мына бул жерде азыр Ирина Юрьевна сүйлөп кетти. Эффективдүүлүгү боюнча. Мына мен сиздерге айтып коеюн, индикаторлор боюнча, дүйнө боюнча ар бир мамлекет индикатор боюнча ишти алып барат. Мына Тажикстан мамлекети боюнча бир индикатор айтып коеюн. Булар мурда дүйнө боюнча 144 мамлекет арасында баштапкы билим берүү боюнча алар 111-чи позицияда турчу. Бүгүнкү күндө алар 70-чи позицияга келип калды. Мына ошолардын кредиттин эффективдүүлүгү. Бул жерде жөн эле акчаны алып эле жөн эле тешикти жаба бербей, а бул жерде кийинки биз акчаны алганы каяка жумшайбыз, каяка иштетебиз, андан экономикага салым болобу, андан саламат сактоонун биздин элибиздин өмүр жашоосу узарабы же узарбайбы, биздин балдарыбыздын билими жогору болобу болбойбу деген мына ошондой биз иштерди жасаш керекпиз. Азыр бюджетный кодекс боюнча айтып кетти. Карыз боюнча ал жерде эч кандай чек жок. Каалаганча биз карызды ала беребиз деген ойдо болуп атат. Урматтуу депутаттар, ошон үчүн бул биз маселени бул карап атканда азыр ратификация ар дайыма келе атабыз. Бул чындыгында мына Акаев мезгилинен келе аткан карыздар бизге азыр мына
туш келди, биз шуну төлөш керек болуп атабыз. Бирок урматтуу депутаттар, бизде Кыргызстанда төрөлгөн үчүн эле уже биздин балдарыбызга $1000 мойнубузга илинип атат. Жыйынтыктаңыз. Добуш бул кийин калат, бул жерде документ катары. Эртең кийин дагы биз күнөөлүү болбойлу. Ошон үчүн биздин баягы сунушубуз Алтынай Сейитбековна айткандай, бир күнү бул жерге өкмөттүн башчысын чакырып, бул жерди угуп, эмненин эсебинен биз карызды төлөйбүз. Рахмат. Кыска жооп бериңиз. Да, уруксат берсеңиз, Бактар Кешиш, карыз 6 миллиардка жеткен жок. Мен бул жерде айтып коеюн, карыз 3 миллиард 766 миллион сом болду. Ошол эле эл аралык валюта фондусу өзүнүн жазганын кайра алып оңдошту да. Алар туура эмес берип алыптырбыз деп. Анан чектөө жаңы бюджеттик кодекс боюнча бир чектөөнүн ордуна 3 чектөө биз койгон атабыз. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, бул ички дүң продукциясына 1, анан киреше бөлүгүнө 2, анан чыгаша бөлүгүнө 3 чектөө коебуз. Ошол 3 чектөө менен анан ушу контролдоп, мониторинг этип турабыз да. Он секунд, кыска жооп бериңиз болуптур. Атыңыз аталып калды. Адылбек Алиевич, мына Министерство финансов, Каржы министрлигинен мага кагаз келди. Мына кагазымды карап коюңуз. Мына бул жерде бүт жазылып турат. Мына өтө мындай өтө майда экен. Жалпы суммасында 8 миллиард 300 миллион доллар алдык. Анын ичинен 2 миллиард доллар бу грант катары алдык. 6 миллиард 203 миллион сом доллар бул мына ратификация болгон, кол коюлган. Биз 4 миллиардка жакын бул алганыбыз факт. Бирок мен сизге айтып кетпедим, 2 миллиард бул уже кол коюлган, бул эртең бүрсүгүнө келе турган акчалар. Bundan biz ratifikasyon öttük. Mına sizlerin kağızınar. Eğer siz özünüzlerin kağızınar işenbeseniz, anda men bilbeyim anda. Anda men turam için otamıcı. Рахмат. Бул көз карандысы болгондон бери алган суммалар да.